2 жылга соттолот. Тажикстанда аскер кызматын өтөп жаткан жоокер үйүнө кетиш үчүн 17 таш жутуп алды. Коңшу Тажикстандын аскер бөлүктөрүнүн биринде кызмат өтөп жаткан жоокер оорулуу деп табылып, андан ары өтөп жаткан аскер кызматынан бошош үчүн 17 майда таш жутуп алган. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басмалары жазып чыгышты. Ага ылайык, жоокер 2019-жылы ноябрда аскер кызматына чакыртылган. Келгенден 1 ай өткөндөн кийин ал 7 дана майда таш жутуп, Тажикстандын Коргоо министрлигинин Борбордук аскер госпиталынын хирургиялык бөлүмүнө жаткырылган. Ооруканада жаткан убакта дагы 10 дана таш жутуп алган. Натыйжада ал Тажикстандын Кылмыш жана кодексинин 376 беренесинин 2-бөлүгү өзүнө өзү кол салуу жолу менен аскер кызматын өтөөдөн баш тартуу менен күнөөлүү деп табылды. Дүйшөмбү шаардык гарнизондук аскер соту аны 2 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарды. Маалымат Булак Суперкейже. Ковид зарыл болгон жардамды бир жерге топтогон жаңы сайт ишке кирди. Коронавируска каршы күрөшүү максатында ачылган сайтта тегил бул ооруканага эмне жетишпей жаткандыгы тууралуу маалымат жайгаштырылат. Кыргызстанда медициналык мекемелерге көрсөткөн ыктыярчылардын жардамын координациялоо үчүн Бирге Про сайты платформасы ишке кирди. Бул туурасында республикалык штабтан кабарлашты. Бүгүнкү күндө көптөгөн ыктыярчылар жана жөнөкөй жарандар медициналык мекемелерге жана медициналык кызматкерлерге жардам берип жатат. Белгилей кетүүчү жагдай координациянын жоктугунан улам жардам кайталанып, айрымдарына дээрлик жетпей да жатат. Ошондуктан Бирге платформасы ишке кирди. Негизги максатыбыз медициналык мекемелерге жардам көрсөтүү жана колдоо маселелерин чечүү боюнча иш-аракеттерди максималдуу мобилизациялоо деп билдирген Бирге ыктыярчылар штабынын өкүлү Элдар Шабданов. Анын айтымында медиктер менен байланышта болгон ыктыярчылардын милдеттерин пландай турган сайтта тигил бул ооруканага эмне жетишпей жаткандыгы тууралуу маалымат жайгаштырылат. Алар жеке коргонуу каражаттар, тамак аш, медициналык препараттар, дары-дармектер сыяктуу учурда зарыл болуп турган нерселер. Ар бир каалоочу билдирмени көрүп, ишти андан ары алып кетсе болот. Платформа билдирменин аткарылышын көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары Адилет Абулов бул платформаны бирдиктүү мамлекеттик портал катары интеграциялоо пландалып жатканын кошумчалаган. Анын айтымында бул жерге баарынан жеткиликтүү боло турган маалыматтык ресурстар жайгаштырылмакчы. Маалымат Булак Спутниккеже. Чүйдүн төрөт үйлөрү иштебей жатат деген маалымат төгүндүлөрү. Буга чейин соц тармактарда Сокулуктагы жана Кант шаарындагы төрөт үйлөрү жабылып калганы туурасында жазышкан. Чүй облусундагы айрым төрөт үйлөрү иштебей жатат деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул туурасында өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык учурда Чүй облустук төрөт үйү штаттык режимде иштеп жатат. Күн сайын бул жайда 17-20 аял көз жарууда. Ошондой эле Сокулук райондук аймактык оорукананын төрөт бөлүмү дагы күнү-түнү иштеп жатканы айтылат. Ал эми Кант шаарында жайгашкан ысык ата аймактык оорукананын төрөт бөлүмү жабык турат. Буга байланыштуу аталган районго катталгандарды облустук төрөт үйү кабыл алууда. Маалымат кызматы Чүйдөгү мындан башка төрөт үйлөрү адаттагыдай эле тартипте иштеп жатканын белгиледи. Маалымат Булак Спутниккеже. Бир суткада 70 бейтап коронавирустан айыгып, үйлөрүнө чыгарылды. Бир суткада сакайгандардын көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда. Баткенде да акыркы суткада 10 киши коронавирусту жеңди. Өткөн суткада Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын ичинен 70 бейтап айыгып чыкты. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнур Ахматова брифингде маалымдады. Анын айтымында өлкө ичинде айыккандардын жалпы саны 3053-кө жетти. Коронавирустан бир суткада айыккандар: Бишкек шаары 25, Чүй облусу 15, Ош шаары 7, Ош облусу 3, Баткен облусу 10, Жалал Абад облусу 4, Нарын облусу 5, Ысык көл облусу 1. Кыргызстанда жалпы 8847 кишиден коронавирус табылып, 116 адам көз жумду. Ош облусуна кирип чыгууга тыюу салынды. Карантиндик чектөөлөрдүн тизмеси. Соңку эпидемиологиялык кырдаалды эске алып, облус жетекчилиги бир катар карантиндик чектөөлөрдү киргизген. Эртеңден тарта Ош облусуна кирип чыгууга тыюу салынат. Бул тууралуу өкмөттүн облуста өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы билдирди. Соңку эпидемиологиялык кырдаалды эске алып, облус жетекчилиги бир катар карантиндик чектөөлөрдү киргизген. Алар төмөндөгүдөй: 10 июлдан облустар аралык каттамда токтотулат. Ар бир райондун кире беришиндеги санитардык карантиндик постордун иши күчөтүлөт. Базарлар дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү дезинфекциялоо үчүн жабылат. Эс алуучу жайларда жаратылышта ар кандай иш-чараларды, аш-тойлорду өткөрүүгө тыюу салынат. Жаратылышка эс алууга барууга да уруксат берилбейт.
чектөөлөргө баш ийбей той маареке өткөргөндөргө, дары-дармек жана азык-түлүк баасын жогорулаткандарга катуу чара көрүлөт. Ош облустук казыятка жума намаздарды токтотуу тууралуу сунуш берилди. Бүгүнкү күндө Ош облусунда 614 адам COVID-19 жугузуп алганы аныкталды. 1500 киши үй карантининде. Өткөн сутканын ичинде облустун 18 тургуну коронавируска кабылган. Маалымат булак Спутник KG. Ошму студенттер жана адистерден турган 235 медикти даярдап жатат. Окуу жайда 6-июлдан бери коронавируска каршы күрөшүү боюнча кесиптик квалификацияны жогорулатуу вебинары өтүп жатат. Ош мамлекеттик университетинин медицина кызматкерлеринин резервдик тобу түзүлдү. Бул тууралуу окуу жайдын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, Ошто медициналык адистердин жетишсиздигин чечүүгө жардам берүү максатында түзүлгөн резервдик топко 35 дарыгер, окутуучу, 120 ординатор, 10 медайым жана медицина факультетинин 6-курсунун 70 студенти кирген. Алар үчүн Ошмуда 6-жылдан бери коронавируска каршы күрөшүү боюнча кесиптик квалификацияны жогорулатуу вебинары өтүп жатат. Ушул тапта Ошмуда эмгектен 30дан ашуун дарыгер Ош, Жалал Абад, Баткен облустарындагы обсервацияларда, 20дан ашуун дарыгер изоляцияларда, 30дай дарыгер кабыл алуу пунктуларында, ыкчам штабтарда, 300дөн ашуун медик түрдүү медициналык мекемелерде иштеп жатышат, деп айтылат маалыматта. Мындан сырткары окуу жайдын 5 студенттик жатаканасы коронавируска кабылгандарды дарылоочу стационар катары кайра түзүлүп, 500 орун даярдалган. Ал жерде иштөөгө окуу жайдан окутуучулар, ординаторлор, студенттер тартылды. Ал эми бир медициналык клиника COVID-19 жуктургандарды дарылоочу 40 орунду бейтапкана катары иштеп жатат. Маалымат булак Спутник KG. Сууга секирип укук коргоо органдарынан качкан казакстандык чиновник. Казакстандын Текели шаарынын акиминин аппаратынын жетекчиси сууга секирип, укук коргоо органдарынан качууга аракет жасады. Ал пара алууга шектелип жатканын Казакстандын коррупцияга каршы агенттигинин 1-бөлүмүнүн өзгөчө иштер боюнча тергөөчүсү Кайсар Бажаксынов брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында аталган чиновник 1,5 миллион теңге өлчөмүндө пара алууга шектелип, ага карата сотко чейинки тергөө иши башталды. Текели шаары акиминин аппаратынын башчысы укук коргоо органдарынан качып сууга секирип, сүзүп өтүүгө аракет жасаган. Ал коррупцияга каршы кызматынын кызматкерлери тарабынан кармалды, деди ал. Маалымат булак Баракелде.